بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум, урматтуу Артист KG YouTube барачасынын жалпы көрөрмандары. Бүгүн 11-сентябрь Ифрит деген жаңы кинотаспанын жабык көрсөтүүндөбүз. Урматтуу достор, дал ушул Ифрит кинотасмасынын продюсери алдыбызда Зайыр Исаков мырза турат. Ассаламу алейкум. Премьераңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ал эми бул эң эле алгачкы суроо дал ушул Ифрит деген кинотасма эмнени түшүндүрөт жана ошондой эле кантип чечмеленет, сразу элге айта кетсеңиз, анткени көбү мисалы билген бар, билбегени бар. Ооба. Ифрит деген бул жиндердин эң күчтүүсү жана адамдарга зыян келтирүүчү бөлүк. Биринчи жолу продюсер болуп ушул кинону негизи эле биз буга чейин оператор болуп башка кинолордо иштегенбиз да. Анан именно ушул Ифрит киносу бул жакта иштеген балдар көбүнчөсү баардыгы башка кинолордо иштеп жүргөн балдар да. Баарыбыз чогулуп, сүйлөшүп, ушундай өз алдынча бир кино тартабыз деп тарткан кезибиз. Көп Анан операторлор көп экен бул жакта басында. ооба, оператордон партнерубузда биз негизи 3 продюсербиз, 3 балабыз. Ичинде режиссер, мен, анан дагы Бакай деген оператор досубуз. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Ал эми урматтуу достор, дал ушул Ифрит киносундагы главный актрисалардын бири алдыбызда Бегайым Асан Акунова. Саламатсызбы? Премьераңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми бул кинодо сиздерге кандай кыйынчылык болгон жокпу? Бул негизи эле сиздин ролуңуз бир башкача ролдордун бири экен. Анан жашоодо дагы өзүңүзгө залакасы тийип калат деп ойлобойсузбу? Башында ойлогом. Андан кийин дагы аябай коркуп жүрдүм, жалгыз калганда да коркуп калам. Эстегенде коркосуң. Негизи бул образга кириш кыйын болгон жокпу? Кыйын болду. Эмоционально дагы, физикалык жактан дагы мындай ар кандай башкача үндөрдү кылганда тамагым аябай ооруп калатты. Ошол жагы оор болот. Сон.
биз жаңы эле кинону жыйынтыктадык. Дал ушул кинодо главный актерлордун бири Таксырдын ролун аткарган Элдияр Жарашев агабыз жаныбызда турат. Куттуктайбыз премьераңыздар менен. Анан бир эле суроо, өзүңүздөр сезимдер кандай болот кинодон кийинки? Элдердин кабыл алуусу кандай болду деп ойлойсуз? Менин оюмча жакшы эле кабыл алды го деп ойлойм. Кол чабыбыздын шамына демине караганда. Оорчулук жараткан жокпуз сизге аткарганда бул ролду? Болду. Оорчулуктар болду. Анан дагы бир суроо, бул негизи баягы динге байланыштуу да кино болуп кетип атпайбы? Бул дин бизге каршы болбойбу ушул кинону элге көрсөткөнгө? Ошол суроо туулганда башында негизи коркунуч ошол болчу. Элдерди туура эмес багытка бөлүп салабызбы, буруп салабызбы деген немелер болду. Анан кийин балдар дагы көп эмелер менен диндеги жүргөн Муфтият менен кеңеш алышып, анан кийин ошонун жыйынтыгында уруксат берилген. Уруксат берилген эмесин билбейм, бирок негизи бул баягы кездешип жүргөн окуялар экен да. Албетте, сонун ролду жаратып турсуз. Сизге ийгилик каалайбыз. Азаматсыз, рахмат. Дал ушул кинодогу Айдайдын атасынын ролун аткарган алдыбызда Жылдызбек агабыз турат. Жылдызбек ага, премьераңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми ушул кинодогу сиздерде кандай кыйынчылыктар болду? Деги эле ушул кино жөнүндө бир маалымат бере кетсеңиз элдерге. Ошо июлдун баштары, ушундай июлдун аяктары тартылган, жай ысып турган убакта. Анан аэропорт жакта бардыгы эле билсе керек, Ширкейдин чоңдугу канчалык болоорун, үстүндө пруттун жээгинде. Анан ошол суудагы съемкалар аябай эсте калыптыр. Азыр да эстеп алып, домугуп кеттим сууну көргөндө. 4-5 күн, калп айтпасам бир 4 күн сууда болгонбуз, жалаң түнү менен сууда. Таң атканда чыгабыз, эс алабыз. Кайра ночной съемка, кайра сууда. Ошонусу менен эсте калыптыр. Негизи кинодо урматтуу туугандар, Кудайым буйрса келсеңиздер көрөсүздөр. Бир 30-40% сууда тартылыптыр, Ооба. Алдыбызда дал ушул кинонун дагы бир продюсери Бакай мырза турат. Бакай мырза, премьераңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чоң рахмат. Ийгиликтүү кассалуу кинолордун бири болсун дейли. Анан жаңы эле ушул суроону бизде бул жакта актерлорго суроо бердик эле. Именно ушул киноңуздарды баягы дин боюнча болуп атпайбы? Буну баягы дин алымдардан сурап, кеңеш алып, муфтияттан уруксат алдыңыздарбы же элге кандай таасири тийип калышы мүмкүн деген суроо да. Сценарий жазылып атканда эле биз ушундай байкелерге жолукканбыз. Ушундай тема менен иштеген. Негизи коркуп атканбыз. Ушундай байкелер менен жолугуп, анан эчтеке лишний нерсе көргөзбөйлү мындай. А так мындай элге таанылган эле, эл билип жүргөн эле нерселер бар да кинодочу. Эч кандай залакасы деле тийбейт эле. Тийбейт. Анан ошо кинону пайдалуу кылып, мындай элге кандай жакшы жагынан көрсөтүп, жаман жактарын жаман көрсөтүп дегендейге аракет кылганбыз. Бул кинодо кандай кыйналыштыктар, кандай кыйынчылык моменттер болду? Баягы жайында тартылган экен бул кино негизи. Сууда кадрлар да көп экен, биз байкап отурсак. Бизге больше эмеден кыйын болду. Бул башка жанрда иштеп атабыз биринчи жолу. Анан кээинки сценаларды тартып көргөнбүз, монтаждан кийин мындай ойдогудай болгон эмес да. Ошол жерлерди кайра тартканбыз. Анан эң кыйын болгон жерлер суудан тартканбыз. Суудан 3-4 түн тартканбыз. Үшүп, актерлор коркуп. Бирок жайдын күнүндө отпой. Ошо жайында болсо деле ошо билбейм, сууда жүрө берсе üşüйт экен. Вообще фильм классный. 10 из 10. Обязательно советую прийти. Мурашки по телу прям, да. Талып келтирип көргүлө. Вообще классно. Жанагы биз жигитиңер да болуп келе. Обязательно. Ата коркунучтуу экен. Коркунучтуу моменттер бар, урматтуу достор. Коркунучтуу болсо дагы көрүш керек. Кино абдан жакты, жакшы тараптар. Алгач алып барган кыз абдан сонун ролду алып барган экен. Абдан жакты. Прям 100%га жакшы алып барыптыр. Кинонда чоң маани, терең мааниси бар экен.
албетте баарына сунуштайм ошо кино тасмасын көргөнү. Дагы эмне демекчимин? Ошо режиссерга абдан чоң рахмат. Ушундай кинолор тарткан ошол маселе боюнча да көйгөй кылган. Бекбол көчөдө жок экен.